Кетмени опочу мен, кетмени. О. Кыргыз Республикасынын эл артисти, атактуу диктор Бактыбек Мамытов 1973 Эркиндик көчөсүндө жайгашкан телемунарада диктор болуп өз ишин баштаган болчу. Бала кезинен эле чыгармачылыкка ыктоого, көркөм адабий китептерди көп окууга Бактыбек Мамытовго чоң атасы менен чоң апасынын колунда чоң ойгондугу да себеп болуптур. Студент курагында эле кыргыз радиосу жана телевидениеси менен байланышып, тексттерди көркөм окуганы дагы анын кыргыз телевидениесине диктор болуп калышына өбөлгү болуп берди. 70-жылдардан кийин ар бир үйдүн төрүнөн орун алган телевизор аркылуу кыргыздын атактуу дикторлорунун катарын татыктуу толуктаган Бактыбек Мамытов бат эле таанылып ооз калынды. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргыз телевидениеси өзүнүн бүгүнкү ишин баштайт. Азыр биздин программабыз менен таанышыңыздар. 1975-жылы Кыргыз телевидениеси өзүнүн ишин ушинтип баштачу. Телекөрсөтүүлөрдү, радио уктурууларды алып баруучунун милдетине жалаң гана маалымат программалары эмес, концерттик кечелерди, көңүл ачар көрсөтүүлөрдү, уктурууларды да алар алып барышат. Түз эфирде студия мейманы менен да маектерди уюштурушат. Эфирден сырткары учурларда авторлор менен иштешет. Бардык жанрдагы программаларды эфирге алып чыгуу жоопкерлигин көтөрүшөт. Программанын жүрүшүн тасмага түшүрүүдө, репетициялык даярдыктарга алып баруучуга жүктөлгөн түйүшүк дагы кылда даярдыкты талап кылат. Ушул жогорудагы жоон топ жооптуу иштерден тышкары алып баруучуга негиздүү болгон башкы параметрлердин бири анын алып баруучунун диктордун тышкы келбетиндеги фото жана кино келишимдүүлүк сапаты. Бул сапатка Бактыбек Мамытов толугу менен жооп берчү. Өткөн күндөргө кылчайып карасак, Бактыбек Мамытов телевидениеге келип диктор болом деген ой кыялдары деле болгон эмес экен. Телевидениенин астанасын атташына китеп көйлүгү жана ыр жазганы, ошону менен бирге университеттин филология факультетинин студенти болгону да себеп болду көрүнөт. Негизи эле бала күнүнөн кийин студент болгондо турмушка өтө олуттуу караган, токтоо, сабырлуу мүнөзү курсташтарына, тең туштарына да таасир берип, ага кеңешип турушаар эле. Ишенчек, айткан сөздү кандай айтсаң ошондой кабыл алган адам эле да. Анан экөөбүз тең окуп өтүп калдык. Окуп өткөндөн кийин бир комнатага жаттык, бир комнатаны алдык. Жанагы Молдакмат деген досубуз бар эле азыр нарында, Бапаков акына дагы. Анан Абдулдаев Мыктыбек азыркы депутат болуп. Анан бир Алабукалык Ысман деген жигит. Ушу бешөөбүз биринчи курста бир комнатада жашап калдык. Жакшы жүрдүк. Ысман кийин бизден кетти, окубай калды. Мыктыбек бир жылдан кийин үйүнө кетти, квартира ачып кетти. Бапаков Молдакмат ал дагы квартира ачып кетти. Бактыбек экөөбүз биринчи курсту бүткүчө чогуу жашадык, чогуу турдук. Экинчи курста Бактыбек биринчи курс бүткөндөн кийин үйлөнүп кетти. Мен студсоветтин төрагасы болуп калдым. Анан мен да жалгыз жашап калдым. Бир комнатада студсоветтин төрагасы катары жалгыз жашап калдым. Ошондо биринчи курста жүргөндө экөөбүздүн баскан турганыбыздын бардыгы бир болчу. Бул жерде айтып коюп, каяка болбосун чогуу барчубуз, чогуу басчубуз, чогуу жүрчүбүз. Экөөбүз тең мындай немере экенбиз, шайда отурак экенбиз ал жагынан. Жатакана койгон жокпуз. Бүт баарды жогорку окуу жайлардын жатаканасына бардык. Тамашалап койчубуз, кандай кыздар бар болду экен деп ошентип мындай жакшы жүрдүк экөөбүз, жолдоштук мамиледе жүрдүк. Биринчи курска келгенде ал Жамила жеңер менен сүйлөшүп калды.
мен азыркы келинчегим Замира менен сүйлөшүп калдым. Чогуу жүрдүк. Экөө тең Жамила дагы, Замира дагы мындай жалгыз өскөн, эркелеп өскөн. Ар бир ата эне балдарын эркелетет го, бирок ашепке эркелеп өскөн, жалгыз болуп чоңойгон кыздар экен. Менимче Бактыбек Мамытовдагы лидерлик ошол студенттик куракта башталса керек. Себеби 4 жыл катары менен окууга тапшырып, өтпөй, акыры көктүгү, өжөрдүгү менен студент болушу мүнөзүн калыптандырып, турмушка олуттуу караткан. Бактыбек экөөбүз 5 жыл бир курсташта болдум, группалашта болдум. Биринчи курска өтүп эле Жумгалдын Кайырма деген айылына айыл чарба жумушуна бардык. Ошол жерден Бактыбекти ошол жерден биринчи көрдүм. Анан жетекчи агайыбыз староста шайлайлы деп эле анан Бактыбекти 2-3 жаш улуу экен, ушул жигитти силерге староста кылалы деди. Караса өңдүү түстүү татынакай жигит экен, баарыбыз карап суктандык. Анан баары студенттердин баары макул болушту. Ошо менен бизге эмеде айыл чарба жумушунда староста болуп жүрдү. Анан Кудайдын буйругу экен, келгенден кийин 4 группага бөлүндүк студенттер. Ошол 4 группанын Б группасында Бактыбек экөөбүз бир группада окуп калдык. Бактыбекти ошол группанын старостасы койду. Ошо менен бүтөр бүткүчө Бактыбек староста болуп жүрдү. Адамкерчилиги өзгөчө, жөнөкөй, токтоо ошол эле мезгилде. Анан эмнегедир студенттерби, досторубу, курсташтарыбы деле кандай адам болсо дагы ичинен мындай жылуулук төгүлүп турган, мээрим төгүлүп турган адам эле да. Кезегинде 70-жылдардан кийин биздин эски студияда түз эфирлер байма-бай өтүп турган болчу. Жөнөкөй күнүгө чыгып турган жаңылыктардан баштап Бактыбек Мамытов чоң программаларды түз эфирде алып барган. Кыскасын айтканда, кыргыз элине мынакей ушул куттуу студия аркылуу таанылган. 50 жыл бир адамдын бүтүндөй өмүрү эмеспи? Кыргыз телевидениесинин жүзү да өзү да болгон Бактыбек Мамытов аркылуу мекендештерибиз жаңылыктар баш болуп, көркөм дүйнөнүн көөнөрбөс мурастары менен таанышып, жан дүйнөсүн байытып турушту. Бул инсандар чын айтканда телекөрсөтүүнүн эң бир атактуу кезинде Кыргызстандын элине ушунчалык элдик болуп калган даражага жеткен инсандар да мына ошо телекөрсөтүү жаңыдан пайда болуп өнүккөн жылдарында мына алгачкы Айдыңды Тамара Бакиева, Роза Рыскелдинова, андан кийин мына Жолдубай Кайыпов, Маргарита Булатова сыяктуу мыкты дикторлор түзгөн. Ошол муунга ошо 70-жылдары келип кошулган дикторлордун катарына ошо Бактыбек Мамытов, Гүлшан Молдоева, Тамара Алсейитова сыяктуу дикторлорубуз келип толуктайт да. Ошол убакта чын эле өтө күчтүү муун келген экен. Ошол мына радиодо деле Абас Чекеев, Султукар Абдыбачаев, Жеңишбек Ашымов, телекөрсөтүүдө дагы мына Токтобүй Шамырова, Сабира Өмүрбаева сыяктуу мыкты дикторлордун мууну келген. Ошол муунду эркек алып баруучулардын ичинен Бактыбек Мамытов өзүнүн диапазону боюнча, алып баруучулук масштабы боюнча баардык көрсөтүүлөргө жарай турган дарамет болгон да. Бул киши мына информациялык көрсөтүүлөрдү да алып барды. Ал кезде Мезгил деген программа эле мына азыркы Ала тоо программасы, коомдук саясий берүүлөрдү алып барды, адабий музыкалык берүүлөрдү алып барды. Ошонун баардыгында ар бирине мүнөз берүү жагынан Бактыбек Мамытовдун өзүнчө чеберчилиги бар эле. Маалыматты маалыматтай, саясатты саясаттай, адабиятты уктуруудай алып бара турган, ошону көркүнө көрк кошуп чыга турган. Өткөн 70-80 жылдарда кыргыз телевидениесинде ар бир программанын алдында дикторлор чыгып боло турган көрсөтүүнү жарыялап турушчу. Андыктан көрүүчүлөр да өзгөчө Бактыбек Мамытовду үй бүлөсүнүн мүчөсүндөй кабылдап, үнүнө, өң келбетине суктанып, күтүп көрүшө турган. Окулчу текстти бир нече жолу караган учурлар болду. Берилип жаткан маалымат диктордун жүрөгү менен өтөрүн көрүүчү кайдан билсин? Мен эл кайгырса кайгырдым, сүйүнсө сүйүндүм. Мынтип пайгамбар жашына келдим. Бирок менин кесибим ден соолукту алып коерун кайдан билдим? Кудайга шүгүр, кесибимден танбайм. Бирок көрүүчүмө жакшы нерселерди айткым келет. Ак көңүлдүүлүк,
боорукерлик жана мээримдүүлүк, коммуникативдик жана вербалдык шык, окуучулар менен телекөрүүчүлөрдүн көңүлүн маалыматка бура белгендик. Бактыбек Мамытов менен Гүлшан Молдоева Ала тоо программасын алып барганда, алар ушунчалык коммуникативдик жана вербалдык шыкты пайдаланышып, ошону менен катар булардын эс тутумунун бекемдиги, эфирде өзүн алып жүрүү маданияты абдан жогору болгон. Узакка созулган түйшүккө чыдамкайлык, фото келишимдүүлүк, эрудициянын күчтүүлүгү, жеке позицияга ээ болуучулук, тапкычтык, чыгармачылык потенциалынын күчтүүлүгү. Мына ушундай сапат Бактыбек Мамытовда бар болчу. Чындыгында мен мындай адамды мындай жолуктурууга мүмкүн эмес деп да ойлоп коем кээдечи. Себеби ушул 43 жылдын ичинде бир жолу бири-бирибизге бирибиз сен деп айтышпаптырбыз. Же болбосо сен кандайсың, сен муну минтип койдуң, сен тигини тигинтип койдуң деген дагы болгон эмес да. Ушунчалык бири-бирибизге бирибиз түшүнүү менен карап, бирибизди бирибиз аяп карап, бирибизге бирибиз бир башкача ушунчалык бир туугандай болгон мамиледе жүрүптүрбүз да, азыр ойлосом. Бул Бактыбек байкенин бул сапаттары негизинен баягы өзүнүн айкөлдүгүндө, кичпейилдигинде, өзүнүн мынабу жан дүйнөсүнүн байлыгы, кенендигинде бир башкача жан эле да бул. Анан кийин бул улууга дагы, кичүүгө дагы бирдей мамиле кылчу. Анан мындай бөлүп караганды да билчү эмес. Тиги биздики, бул сеники, ал меники деген да билчү эмес. Баарына эле бир ортодо, анан кийин бир баарына бирдей мамиле, ушунчалык бир жүрөгү менен, чын ниети менен мамиле кылчу да. Анан ошондуктан мен ойлойм, ушул коллективде дагы биздин эле дикторлук кичинекей коллективибиздин ичинде эмес, бүт леген радио телевидениянын кызматкерлеринин арасында дагы өзгөчө бир орунда турчу. Телевидениеде диктор дагы, алып баруучу дагы түздөн түз режиссер менен тыкыз байланышта түшүнүшүп иштеши керек. Андыктан өзгөчө ыргесе окшогон өтө кылдаттыкты, чыгармачылыкты талап кылган чоң программаларды Жолдубай Кайыпов жана Бактыбек Мамытов алып барса, ийине чыгып, көркөмдүгү артып калар эле. Бактыбекти биз Бакыбай деп коёр элек. Ушу Бакыбайдын бу дүйнөдөн сапарсыларын 3 ай мурун ошол туурасында бир фильмдин аягына чыктык. Өзү фильмди бир 6 ай тартты окшойт да. Ошол фильмге өзү дагы тазабай келип, биз эмне деп айтсак ошонун баарына макул болуп, анан түшүп берди да. Анан ошондо бир 2-3 нерсени байкадым. Биринчиси ошо Бактыбек жөнүндө бир оюңузду айтып койсоңуз деп белгилүү диктор, анда башкы диктор болчу. Ниязов агайыбызга бардык, Кабылезим агайга. Анан ошол киши айтты, бул ушу дикторлордун арасынан эң жакшы көргөн, инимдей көргөн Бактыбек. Анан профессионал деңгээлдүүлүгү жагынан да өтө бийик, адамгерчилиги жагынан да өтө бийик. Анан ушу кыргыз телевидениясына кылган кызматы дагы өтө бийик деп баалады. Анан мен өзүмчө кийин ошол сөздөрүн эстеп, анан ойго келем да, ушу Бактыбектин ошол биз менен иштеп жүргөн учурунда ушул касиеттерин байкадык болду бекен, байкаган жок болдук бекен десек, көп учурларда биз байкаган эмес экенбиз. Өзгөчө профессионалдык деңгээл. Эми биз режиссерлор ушундай сценарийни берип коебуз, журналист жазган, анан диктор даярданат, анда эле мындай айт, тигинди айт деп, ага багыт бербей турбуз да. Бирок ушундай сонун алып баралы эле. Көрсө албай ушу жан дүйнөсү менен ушу даярданчу экен да. Ошо текст ар бирөөнү окуп, ошо сөздөргө маани берип, анан көрүп, анан ушуну ошол көрсөтүүнүн ажарын ачыш үчүн аябай аракет кылчу экен да. Бул өзүнүн жогорку профессионалдык адамдар, ушу кесибин сүйгөн адамдар ушундай жасайт го деп ойлойм да. Автобустун ичинде айчике гүл берчи деп сурадым.
Кыргыз радиосу менен телевидениесинин алтын фонунда сакталып турган программалардын негизгилеринде дагы Бактыбек Мамытовдун үнү ар бир уккан адамдын жан дүйнөсүнө таасир берет. Дагы бир милдет кошуп милдетиме, чалындым окшойт жаштык илдетине, катташып кээде барып келип турам жашоонун актай калган бир бетине. Мен бул киши менен ошо 90-жылдардан баштап иштешип да калдым. Көптөгөн майрамдык салтанаттарда, демонстрацияларда, адабий музыкалык кечелерде канча тапшырма берсе да Бактыбек байкеде каприз деген жок эле да. Бул киши жетекчилик каяка жиберсе ошол жака бир каяш айтпастан, мен мындай элем же ооруп аттым эле дебестен жөнөчү да. Өзү мындай бир өтө жөнөкөй бир кичинекей баладай каяка жиберип койсо унчукпай барып ошону аткарып келген, ушунчалык тартип көргөн, тарбия көргөн киши эле да. Анан ошол кечелерди алып барганда дагы даярдангандыгы, тексттин үстүнөн иштегендиги, ошол салтанатка ошончо көрк бергендиги Бактыбек Мамытовдун бул алып баруучулугундагы чоң чеберчилик катары баалайм. Бул киши өзү журналист, филолог, акын болгондуктан текстти дагы жөн эле окуп айтып койчу эмес, ошонун үстүнөн иштеп, өзүнө ылайыктап, оңдоп, түздөп, анан ошону элге жете тургандай кылып чыгат эле да. Бул киши экрандан чыгабы же сахнадан чыгабы, жарк деп чыга келгенде элди мисалы үчүн өзүнө абдан тартып алар эле. Ошон үчүн Бактыбек Мамытовду Кыргызстандын элинин дээрлиги жакшы көрөр эле да. Бул кишини мисалы үчүн ошол кездеги алып барган ыргесе көрсөтүүсү, 9 кайрык телесынагы, Сайра комуз деген көрсөтүүлөрдү алып барчу. Ошонун баарында Бактыбек Мамытов ошол көрсөтүү үчүн жаралгандай жарашып турар эле. Бул киши радиодо да көп тексттерди окуду. Мен айрыкча ошо Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүн окуганды мага жагат. Ошо мамлекеттик ишмердин күндөлүгүнөн деген берүүнү Эркин Тазабеков которуп, аны ушу Бактыбек Мамытов окуганда, ошондогу Бактыбек Мамытовдун мен көркөм окуудагы чеберчилигине баа бергем. Анткени ушу Жусуп Абдрахмановдун образына кирип, ошо менен кошо күйүп бышып, ошо 20 менен 30-дун тегерегиндеги жаш мамлекеттик ишмердин буркан шаркан түшкөн жан дүйнөсүн ошону жеткире билген да. Азыр сиздер мамлекеттик ишмердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзүлгөн уктурууну уксаңыздар болот. 22 сентябрь. Эртең менен Борбордук комитетте болуп, саясий бюронун Токмок темир жол тарамы боюнча токтому менен тааныштым. Саясий бюро Фрунзе Токмок темир жол тарамынын курулушунун мөөнөтүн 28-29 жылдардын ичинде деп чектеп коюптур. Көчүрмөсүн беришкен жок. Мен ал аныктаманы абдан жакшы эстеп калдым. Сыртка чыккандан кийин бир барак кагазга Фрунзеден Токмокко чейинки темир жол тарамынын курулушун 28-29 жылдарда чечип бүтүү керек деп жазып койдум. Мындан артыкты күтүп да болбойт эле. Бул токтом 1927 жылдын 3 ноябрында чыккан. Союздук Мампландын президиумунун кеңешмесинде бул жөнүндө Квирингке билдиришкенде ал нааразы болду. Саат 11-ден 3-кө чейин Мампланда отурдум. Коргоо үчүн 10 мүнөт беришти. Бул убакыттын ичинде темир жол тарамынын экономикалык жактан максатка ылайыктуу экендигин, саясий жактан дагы зарылдыгын баса берилөөгө аракеттенип, аны титулдук курулуштун катарына кошуу керектигин айттым. Бүт өмүрүн арнаган телевидениеде иштеп турган жылдарында кандай гана журтубуздун калың катмарына таанымал коомдук ишмерлер, чыгармачыл адамдар менен иштешти, баарлашты. Айрымдарынын кечелерин алып барса, айрымдар менен замандаш болду. Аны адам катары жакындан билгендер асыл сапаттарын жогору баалашат. Бактыбек Мамытов дегенде бир адамга бир жылуулук келет да. Ушундай бир өзүнүн жылуулугу бар инсан эле. Андан сырткары бул киши ошол сөз дүйнөсүнө, рух дүйнөсүнө кызмат жасап өттү. Ал бул рух дүйнөсүнө ар кимдин эле акылы жете бербейт экен да. Ал өзүнүн баягы задисинде деп коет бизде түштүктүн тилинде, зердесинде, зээринде, дээринде, генетикасында берилген бир асылдык деп ойлойм да. Бактыбек байке ошол жагынан алганда баягы өзүнүн болмушун тапкан, өзү бир белсендүү азаматтарга кирет.
Анткени бул коомдо азыр күлүк болсом деген, күлүктөн озуп өтсөм экен дегендер көбөйүп кетпедиби? Бирок өзүнүн асылдыгын, тымызын багып отуруп, аны таптап отуруп, анан ошонун бир кайсы бир мерчемден ашпай, бир нукта аккан бир болот го, бир дайра. Ошондой сыяктуу биздин жашообузду көрккө бөлөп турган мырза катарында эсибизде калды. 1973 жылдан 1996 жылга чейин Бактыбек Мамытов агайыбыздын дээрлик көп убактысы, көп жылдары ушул биз турган коридорлордо, бөлмөлөрдө, студияда калган. Өмүрүнүн көп убактысы ушул куттуу жерде өткөн. Фараби жазыптыр. Дикторлорго тиешелүү бир керемет сөздү окуп калдым мен. Бул биз жашап жаткан ааламда дүйнөнүн эң мыкты үнү, бул дүйнөнүн жараткан бизди эгеме мына бул жандыктардын болобу, дарактын болобу тыңшай келсек, эң асыл дабышы бул адамдын үнү деп айтыптыр. Эң кемелине келтирип жасалган Кудай тарабынан аспап бул адамдын добушу экен. Демек ушундай асылдыкка эгедер болгон Бактыбек Мамытов ошонун үчүн дагы көгүлтүр экрандын төрүндө отуруп өмүр сүрүп кетти да. А киши сөздүн бир кандай бир кештесин келиштирип, анын чегинен ашырбай, бөксөртпөй, ички маданиятын ошого кошо өзүнүн мындай бир экран аркылуу сезип турчубуз. Ошондой бир терең маданияттуулукту, адептүүлүк деп атпайбызбы азыр? Нарык ушундай кыргыз элибизде өзү улуу элибиздин тамырында эмне болсо, ошону өзүнүн тула боюнан ала жүргөн, көрсөтө билген инсан катарында элибизге адал кызмат өтөп кетти деп айтар элем. Кыргыз телевидениясы менен радиосундагы кийинки муундун өкүлдөрү дагы Бактыбек Мамытовду туу тутуп, анын мыкты сапаттарына тамшанып, андан көптү үйрөнүштү. Бактыбек Мамытов да буга ичинен ыраазы болуп калганына көп эле күбө болдук. Ал эми жаштар аны менен иштешкенине сыймыктанышчу. Кабинетте отуруп сүйлөшкөндө бир аз сөзгө жардылыгы бар болчу, көп ачылып сүйлөчү эмес. Анан кийинчерээк могу кийинки убактарда бир 5 жылга жакын өзүнүн бир башынан болуп өткөн бир сонун мезгилдерди укмуш сонун кылып, агайдын тили дагы абдан бай, сөзгө бай болгондуктан керемет кылып сонун кылып айтып берер эле. Анан кийин көбүнчөсүндө ошо күлкүлүү окуяларды көп айтат эле. Биз съемкаларга чыгып калабыз. Могу элди аралап сырттан съемка кылганда элдер келип агайды кармап, колунан кармап, бетинен өп, анан кечке кармалап, Бактыбек агай деп ушинтип тегеренип ушинте беришер эле да. Мен кичинекей чагымда телевизордон Бактыбек Мамытовду көрүп, ушу кандай бактылуу адамдар ушу Бактыбек байке менен кесиптеш болуп, жанында жүрөт болду экен деп аябай суктанып карачу элем. Анан кийин Кудайдын буйругу менен Кыргыз телевидениясына жумушка келдим. Анан 1996 жылы ТВ студияда экөөбүз чогуу иштеп калдык. Ал маалда диктор деген ардактуу чоң кесиптин ээси эле. Анан кечки саат 6да көрсөтүүлөрдүн программасын окучу, ортодо кулактандырууларды окучу. Анан эфир бүткөндөн кийин 12 болобу, 1 болобу көрсөтүүлөрдүн программасын кийинки күнкүсүн окуп коюп, анан кийин үйлөрүбүзгө кетчү элек. Ошол маалда мен Бактыбек байкенин кулк мүнөзүн, баскан турганын карап аябай суктанчу элем. Ушунча жыл иштеп, Бактыбек байке сиз бирөө менен урушуп көрдүңүз беле деп суроо бергем да, анан жок деп жооп берген. Анан кийин кантип эле ошондой болсун деген ой менен элдерден сурасам да, жок, Бактыбек байке эч качан бирөө менен конфликттешип көргөн эмес. Эми бул жерде оператор кичигет, водитель күттүрөт, кээ бир моментте андай чоң залкар алып баруучу дикторлор мага светти мындай койдуң, андай койдуң, мен мындан да сулуу болушум керек деген бир талаптарды коюп, кээ бир моментте мындай эми иш учурунда болот да. Жок, Бактыбек байке, бул режиссер силердин милдетиңер, силердин ишиңер, мен буга кийлигишпешим керек. Оператор мени кандай тарса, бул оператордун иши деп гана мындай жакшы кеп кеңешин берет эле да.
Улуттук телеканалдын ар бир студиясы жарык, ар бир студиясы куттуу. Кезегинде узак жылдар бою диктор Бактыбек Мамытов ушул биз турган 120 студияда көптөгөн программаларды алып барган болчу. Ал алып барган программаларында биздин кыргыз эли анын диктор катары, алып баруучу катары чеберчилигине күбө болушкан, баа беришкен, суктанышкан. Бардык көрсөтүүлөрдү жүрөгү менен алып баралы. Чынын айткандачы, кээ бир дикторлор бар го, үнү менен, анан жазалма мимкалар менен алып барат. Ал эми Бактыбекти болсо, бардыгы жан дүйнөсүнөн чыкчу да. Анан Бактыбек эфирге чыгып сүйлөгөндө дагы студия анан ошо экранда жаркылдап турар эле. Бир кандайдыр бир нур бар эле да Бактыбекте, чынын айтканда. Ошол нурдун таасири менен биздин көрөрмандар дагы бир эмоционалдык нур алып, анан ошого ыраазы болор беле деп ойлойм да. Эми мен бул адамды көп жүрүп калдым да, ушундай касиеттерин байкадым да. Анан бир ошол дагы фильмди тартып атканда ошо өзү чоңойгон бир Нооруз деген жайлоо бар экен. Анан айтты, ошо жака барып келсек болобу Бейшеке деди. Мен айттым, барып келели, бизге да ошол жактан кадрлар керек. Деп барсам, ошол жерде бир шараккан суу бар экен. Ошол суунун жээгинде бир айлап, эки айлап, анан жанагы кроватты койдуруп алып жатып, ошол суудан дем алып, ошол суудан шаркырагандан мындай өзүнүн чарчаганын кетирип, ушинтип эс алып анан жүрөгүн айыктырчу экен да, көрсөчү. Анан ошону айтып калды, суу мага дем берет Бейшеке, ушул жерде эс алам, саамалдан ичем, бул жерге жатам, ушу менин туугандарым ушунча мага жардам берип, ушунча көтөрүлүп атат. Бирок жашым канчага барат, мен көп деле эметпейм деди, сезбейм деди. Мүмкүн айыгып кетем ушундан, же ушу менен кетип каламбы, ким билет. Бирок ушу тартайын деп аракет кылып калганыңар үчүн мен түшүп атам деди. Сонун бир тамашакөй мүнөзү да бар эле да. Жумушка келгенде эле ошо тамашасы менен баштачу. Экөөбүз учурашканда дагы тамашалашып учурашчубуз. Анан кийин бир жакшынакай каткырып, бир жакшынакай күлүп алып, тамашаларды айтып алып, анан кийин ишке кирчүбүз да. Көрсө ушунун баардыгы өзүнчө бир ишибизге, кызматыбызга өзгөчө бир стимул берип, өзүбүздү бир жакшынакай бир даярдап алчу экенбиз да. Анан Бактыбек байкенин дагы бир өзгөчөлүгү бул үй бүлөсүнө мамилеси, балдарына, жары ушу жамилежиге мамилеси бир өзгөчө болчу. Себеби деген жумушта отурганда баягы бар бир телефон деген бар да, телефон аркылуу байланышып, сүйлөшүп, анан кийин ошол кем карчын, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, каяка барышыбыз керек, аяка барбасак болбойт го, ал дагы эми чакырып аткандан кийин көңүлүн кантип кыябыз дегендей нерселер да мунун баары. Анан ошол айтып калчу, ушундай бир тигини да кыя албайм, муну да кыя албайм, бияка барайын десем, бияка убактым жетпей атат, тияка барайын десем, тияка убактым жетпей атат. Анан кийин Жамиле экөөбүз ушинтип эки жака бөлүнүп атабыз депчи. Анан ошо дагы карабайсыздарбы, баягы бул Бактыбек байкенин адамдык сапатынын бийиктиги деп эсептейм да. Өмүрдө арманы жок адам болбос. Ошол арман кайгыны дагы бала күндөн бирге жүргөн жоро жолдоштордун жакыны гана сезип билет эмеспи? Кара чечекей кызынан айрылышы бул анын ооруп турган жүрөгүнө таасир берип, арманын күчөтсө да, өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин өзүнүн сүйүктүү кесибин тынымга да унуткан жок. Көп нерсеге жутунбаган, топук кылган, токтоолук, салкынгандуулук менен жүргөн адам эле да. Каалагандын баары болду. Каалаган ушу болчу, жакшынакай үй бүлө бүтсөм, бала чакалуу болсом деген жакшынакай тилеги бар, ошондой болду. Жакшы адамдар менен жолдош болсом дечи, ошондой болду. Ал жагында кенедей дагы мындай муңайым тарта турганга
эч кандай негизи жок эле. Бир муңайым ушу, Бакемдин Жакшынакай кызы каза болду. Ошол кыздын сөөгүн мен моргтон алып чыктым. Ошол учурда Бакем жүрөгү оорчу, жүрөгүн жаңы эле операция кылган. Ошол операция болушунда да менин чоң эмгегим бар. Жүрөгүн операция кылышына Алматыга чейин алып бардым. Ошол жакта мыкты хирург. Анан ал хирург буяка келип, анан ушул жерден жасады. Анан ушу жүрөгү оорубасын деп, кыз ошол учурда трагический ушундай кырсыктын кесепетинен каза болду. Нур деген кызы болчу, Бакем окшош ушундай кой майрек тарткан Таптатынакай Жакшынакай кызы бар эле. Ошол кызы каза болду да. Каза болгонуна өтө катуу капаланып жүрдү, муңайым жүрдү. Жапжаш студенттик курагынан табышкан өмүрлүк жары, балдарынын энеси эң күйүмдүү да адамы койдон калды. Жазуу буйрук ошол айыл чарба жумушуна барганда эле группабыздагы кара торунун сулуусу Жамиляга ашык болду. Баарыбыз билдик, кыз жигит болуп жүрүштү. Келгенден кийин деле ошол мамилеси бузулган жок. Ээрчишип, кайда барбасын ээрчишип, чогуу жүрдүк, чогуу болдук. Анан биринчи курсту бүтүп, баарыбыз жайкы каникулга тарап, кайра келсек эле экөө үйлөнүп калыптыр. Анан эле тиги группалаштар шыбыр күбүр болуп калды. Бактыбек менен Жамиля үйлөнүптүр деп. Бир топтор эркек балдар көбүнчө барып, айылына барып келишти. Ошону менен бүтөр бүткөнчө чогуу окудук. Бардык жагынан төп келишкен жигит болчу. Бактыбек Мамытов эгер өзү бала курагынан сүйгөн поэзиянын артынан сая түшкөндө чоң акын болот эле дешет анын замандаштары. Ырды дайым эле жаза бербесе да, сүйүү, лирикалык ырдарынын каарманы, арзуусу жаштайынан баш кошуп бактылуу болушкан Жамилеже болуптур. Экөө 2 кыз, 4 уулду, 13 неберени куттуу уядан талпынтып, татыктуу тарбия беришкен. Бармактайыбыздан баш кошуп, аруу тилектерибиз орундалып, үй бүлө күтүп, балдарыбызды үйлөнтүп, небере чөйрөлүү болуп, бактылуу дөөлөттүү карылыкка жетип, 50 жыл бирге жашайбыз да. Ушу биз 1973 жылы 20 октябрда экөөбүз баш кошконбуз. Бул шаардан алыс эмес жакта, ушу Алмалы айылында, Ысык Ата районунда. Ошол жакка барып 20 октябрда кайненемдин ак жоолугуна ээ болуп, кайнатамдын куттуу босогуна аттаганда. Анан ушу быйыл жашаганыбызга 50 жыл болуп, байкең Жакшынакай үмүт тилектери бар эле да. Атакем өзгөчө ата болчу да. Анан кийин дайыма сүйлөшкөндө ошол бизге акыл насаатын айтчу. Дайыма ушул эң жөнөкөй болгула дечи да. Жөнөкөйлүк бул адамдагы эң жакшы сапат деп айтчу да. Анан ошол өзү дагы кандай болсо, биз ошол атабызга карап түзөлүп, атабыздан үлгү алчубуз да. Жөнөкөй гана, көп сүйлөчү эмес. Болгону гана ушул кээде эле ошондой акыл насааттарын айтып койчу да. Биз болгону гана атамды карап, ошол атама түзөлчүбүз. Атам аябай көп тамашалачу. Тамаша көй болчу, тамашасы дагы мындай так келген убактысында таамай келген тамашаларды айтчу. Тамашалашы ошо анын мени эркектердин улуу баласындай аябай жакшы тарбиялап эметчи. Кичине кезимде мен тентек кылып койгондо апам үйгө келсем, апам кичине урушуп, анан ай Бактыбек балаң менен сүйлөшчү деп туруп комнатасына киргизип койчу. Атам ошондо комнатасына кирсем, жазып отурганда ушу калемсап менен барактын ортосунда тийишкен жазып аткан үн чыккан укчумун. Аны унчукпай, урушпай отурчу, жазып берчи, мени карабай. Мен отуруп ушу жерден туруп келип эле мени уруп койсо, сабап койсо жеңилирээк болмок деп айтчумун да. Бактыбек Мамытов ар дайым кабагы ачык, жаркырап жүрөр эле. Себеби жанында эң күйүмдүү адамы, өмүрлүк жары ага камкордук көрүп турчу. Тагдырыма ушул Бактыбек байкеңди Кудай Таала жазып, ушундай асыл инсан адам менен өмүр бою түбөлүктө бактылуу өмүр сүрдүк Бактыбек экөөбүзчү. Бактыбек кыргыз элинин сыйына татып, Бактыбекти кыргыз эли өзүнө сиңирип, өзүнө кабыл алып, баягы эл тараза, эл сынчы дейт го. Ушу Бактыбекти деген эл кабыл алды да. Биздин Бактыбек, биздин бала дешип, эл кабыл алып,
анан Бактыбекти ушундай даражага жеткирген менин калың кыргыз элим. Ошо мен ыраазычылыгымды билдирем. Ошо Бактыбек ушундай даражага жетишине элдин эми күч берди да. Канча жаз кайгап келди, ал бирок бөлөк арман. Жаратып боор этинен жаз мени төрөп алган. Кол шилтеп кое албаймын жаздагы арманыма, а бирок ыраазымын жазга окшоп калганыма. Арттырат ушул мезгил жашоонун жарашыгын, апам жок болгон менен мен жаздын баласымын. Жан дүйнөм жазго бокшош, мен жаздын баласымын. Адамзат көзү барда көп паркталбай, көз өтсө кайранай деп сагындырар деген керемет саптарды Алпакын Алыкул Осмонов жазган. Кыргыз эли барда Бактыбек Мамытовтай таланттуу уулу эч качан унутулбайт.